Кудайдын чакырыгы 13-июнь. Жеремия китебинен 22-бөлүмдөн бир аят окуп кетели. О жер, 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 Теңирдин сөзүнө кулак сал. Жердин тынчтыгы, молчулук, коопсуздук, токчулук, жакшылыктардын баары бир нерседен көз каранды. Кудайдын сөзүн угуп жатабызбы же жокпу? Жердегинин баарын Кудай жараткан жана эрежелерди, мыйзамдарды да ал койгон. Так ошол Кудай адамзатты камсыздандырып турат. Бирок жакшы болуш үчүн шарттарды да аткарыш керек. Жеремиянын китебиндеги бул бөлүм Жүйүт падышасы Жаяхинге эскертүү катары жазылган. Пайгамбардын оозу аркылуу Кудай элди, падышаны өзгөрүүгө, тобо кылууга чакырып жатат. Кудай баардыгынын кожоюну, көзгө көрүнгөндү жана көзгө көрүнбөгөндү жараткан Кудай эмне жаман экенин, эмне жакшы экенин, эмне анын эркине ылайык келет, эмне ылайык келбейт экенин айтат. Кудайдын сөзү эч качан өзгөрбөйт. Сөз Кудайдын ысымынын ыйыктыгын дайыма коргойт. Жер бузулуп, жаман жыттанып, ыпластыкка бата баштаганда Кудай чара көрө баштайт. Ыпластык пайда болору менен эле Кудайдын соту аны басып калбайт. Жараткандын көпкө чыдамдуулугу анын сотун жылдырып, адамдардын тобо кылуусун күтөт. Ал жазалай калайын деп шашпайт. Жазууда жазылган, кыянат иштерди кылган адамдар дароо эле жазаланышпайт. Ушундан улам адам баласынын жүрөгү кыянаттык кылуудан коркпойт. Сүйүүнүн Кудайы жазалоону акыркы чара катары жазалабаса болбойт дегенде колдонот. Кудай адегенде дайыма эскертет, токтотконго аракет кылат. Кудайдын жазалары келип жатканын байкаганыбызда билишибиз керек. Буга чейин далай жолу Кудай колун сунуп, эскертип, абийирди чара көргөнгө чакырып келди. Адамзат дүлөй болуп калгандай, Кудайдын кайрылуусун укпай калгандай, о жер, 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 Теңирдин сөзүнө кулак сал. Антпесең жазасыз калбайсың.